Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин болуп өткөн 2 жолу катталган өрт кырсыгы, айлап жылдап бүтпөй жаткан мектеп маселеси 1 жыл ичинде салынып, бирок талапка жооп бербеген жол көйгөйлөрүн ар кандай маселелер саатында көтөрүштү. Дагы мындан башка кандай суроолор болду? Кененирээк биздин көрсөттөн көрсөңүздөр болот. Саламатсызбы, сиз азыр учурдагы жана айттырбай келген кырдаалга байланыштуу көчкү маселесин көтөрүп кеттиңиз. Ошого токтолсоңуз, кандай өкмөткө аткаруу бийлигине кандай сунуштар сунуштап жатасыз? Өзүңүздөр билесиздер, мына 3-4 күнгө Бишкек-Ош жолу жабылып турат да. Бул деген стратегиялык жол. Эми жыл сайын эле ушул нерсе кайталанып жатат. Ошого байланыштуу бир галерея салсабы деген өкмөткө тапшырма берилиш керек да. Себеби Япон өкмөтүнүн эмеси бар, гранты бар. Проектиз деле бар, даяр. Неге бул созулуп жатат билбейм. Ушу быйыл ушуну салып койсо, мындан ары ошол көрүнүш токтойт эле деген нерсени, ушул маселени көтөрдүм да. Саламатсызбы, сиз айлап жылдап ошо сапаты жагынан дагы салынып бүтпөй жаткан мектептер маселесин ар кандай маселе саатында дагы козгоп өттүңүз. Ошолор боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Бүгүнкү маселеде мен Баткен районунун Сок анклавында жайгашкан, чек арага жайгашкан Кыш Тут айыл өкмөтүнүн 3 айылынан жана Суу Баш айыл өкмөтүнөн келген каттарга көңүл бурдум. Бул жердеги мектептер 11-жылы жер тирөөдөн жабыркап авариялык абалда келген да. Ушул мектептерде курулушу башталып, бирок 2 жылдан бери токтоп турат. Ал эми Сай мектеби, Дүйшө Акматов мектеби 7 жылдан бери бүтпөйт да. Ошондуктан быйылкы жылы региондордо өнүктүрүү жылы деп алып, ошол 18-жылга да кирбей калыптыр да. Өнүктүрүү жылы деп алып, ушул мектептердин балдар мекемелерине бүтүрбөстөн ошого бөлүнбөй калганы ошону элдин атынан кайрылуу кылып кеттим. 18-жылга акча каралбаптыр. Себеби бул өтө шарт оор катал жерде. Балдар 3 сменада окушат, 6 километр бойлуу окушат. Саламатсызбы, сиз бүгүн ар кандай маселелер саатында жанагы жаңы алынган техникалар, шаймандар 1 жылга мөөнөтүнө жетпей эле иштебей, иштен чыгып калганына токтолдуңуз. Ошол боюнча кененирээк бизге тастыктап кетсеңиз. Орто Токой суу сактагычында суунун аздыгы боюнча ошо адистер маалымат берип атат. Ошол боюнча мен өкмөттү сурандым. Азыркы ушул Чүй областын камтый турган каналдарды тазалоо иштерин эртелетүү боюнча. Андан тышкары 2 жыл мурун ошол суу чарбайын департаментине бир топтогон спецтехника алып берген да, экскаваторлор, погрузчиктер, хоголор. Бунун баары тең насыяга алынган спецтехникалар эле да. Бирок тилекке каршы мен азыр ошол жетекчилер менен сүйлөшсөм, суу чарба департаменттин ошонун 50-60% иштебей калыптыр да. Болгону 1 жыл болгон алганыбызга. Бул боюнча да эми шалакылык боюнча бирөө жооп бериш керек да. Ошол китайский техниканы алган ким болгон, эксплуатация кандай жүргүзүшкөн, эмне үчүн ал техниканын баары азыр иштебей, баары тең самосвал складтарда же гараждарда жатат да. Ошол боюнча маалымат бериңиздер да. Экинчи маселе бул мамлекеттик үлүшү бар мекемелердин госпредприятиялары боюнча маселе көтөрдүм. Ал жерде ошол массалык маалымат каражаттарына иликтелбеген да маалыматтарга таянсак, ошол Восток Электро компаниясы былтыр 2 миллион сомго спонсорский помощь көрсөттү. Андай көрүнүштөр өтө көп да. Мегаком, Нескпи, аэропорт, темир жол. Эми биз ушунчалык бай мамлекетпизби? Ушунча спонсорский помощьты билеген төраганын фонду жогорку кеңештин аны 120 депутат колдонот да. 30 миллион сом. А бир мекеменин жетекчиси 10 миллион сом, 15 миллион сомго өзү спонсорлук жардам көрсөткөндө кандай укугу бар деген нерсе боюнча өкмөткө тапшырма бердик. Мамлекеттик бюджет 20 миллиард сомдон ашуун дефицит менен кабыл алынды. Аларга сөзсүз түрдө жоопкерчиликти бирден бир салык кызматы тартат. Себеби алардын ишмердүүлүгүн бир сын пикир менен сыпаттап өттүңүз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизги биздин бюджетти толтура турган мекемелер ошол таможня, салык кызматы, башкалар. Биринчиден ошо таможня, салык кызматы булар чыныгы патриот болуш керек да. Себеби бул биз канча деген кредиттерди алып атабыз, канча деген моюнубузга карыз илинип атат. Аны ким төлөйт? Биз төлөйбүз, балдар, небере чеберелер төлөйт. Ушул ситуацияны көрүп туруп 217 миллион Кыргызстандын бюджетине, кыргыз элине зыян келтиргендиги үчүн чөнөкөй катардагы салык кызматкерлери жопко тартылып атат. А мен айтып атканым, жетекчиси эмне отурат? Жетекчиси немедленно жумуштан бошотулуш керек. Эгерде анын кыймыл аракетинде кылмыш белгилери составы болгон болсо, ал дагы кылмыш жолуна тартылыш керек. Анан кийин
катардагы кызматкерлер. Анан дагы айтайын дегеним, ал жерде комиссия бар. Ал жөнөкөй катардагы кызматкер 217 миллионду жок кыла албайт. Ал жерде комиссия бар, ал жерде башка Минэкономика, Минфинансы, Каржы министрлигине бүт налоговыйдан, укук коргоо органдардан өкүлдөр болот. Ошол комиссияны жетекчилик руководствосу жетектейт. Ошолор кол койгондон кийин ошол акчалар НДС списание болот. Ошо явный болуп турган нерсеге көңүл бурбай, катардагы кызматкерлерди камап, жоопко тартып, а жетекчиси отурат. Сиз бүгүн ушу жыйындар залында жана Ош базардагы чыккан өрткө токтолдуңуз. Ал жердеги ишкерлердин укуктары, ишкерлердин алган насыялары боюнча өзүңүз ушу аткаруу бийлигине кандай сунуштарды бердиңиз? Аларга кандай жеңилдиктерди берүү керек? Жылдын башында өзүңүзгө белгилүү болгондой Ош базарында 2 имарат күйүп кетти. Бирөө 30 январда, бирөө 5 мартта кече жакында эле. Ошо экөө тең бир эле осого тиешелүү экен да, жеке менчик экен. Анан абдан бул күмөн саналат да, бир эле жеке менчиктеги 2 имарат кантип ушундай кезек менен күйүп кетсин депчи. 2 кылмыш иши козулгон. Бир чакырык мындай суракка да эч ким чакырган эмес да ушул күнгө чейин. Ал адамдардын карыздары бар, банктан карыздары бар, Дордой базарынан карыз алып иштеткен. Эми ошолорго мамлекет тараптан бир жардам көрсөтүлүп, жакшы болот эле. Акчалай түрдө бир убактынча ошол өздөрүнөн келгенче карызга берип, ушундай жактарын карап, же ошол кредит алган мекемелерден жана пайыздарын токтотуп, жана башка жактарын жардам көрсөтүп койсо абдан жакшы болот да. Эми депутатка кайрылмайынча кантип ошону көч көңүл караган жетекчилерге абдан бир, мен ойлойм, бир катуу бир чара колдонуш керек. Саламатсызбы, сиз бүгүн ар кандай маселелер саатында Айдаркен СМАП комбинаты боюнча болуп жаткан жагдайларга токтолуп кеттиңиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Чындыгында Айдаркен СМАП комбинаты боюнча мен көптөн бери жакшы бир иштер жасасам деген өзүмдүн максатым бар эле. Тилекке каршы комбинаттын жетекчилик тарабынан туура эмес түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин арасында бир будамдык иштерди жүргүзүп жатат да. Негизи ал СМАП комбинатыны убагында мен 2 жолу сактап калгам. Бул 1995 жылы ПЕСАК программасы келип, биздин жүздөгөн ишканаларды өзүнүн программасына киргизип, жок кылуу максатында бул проект иштеп аткан. Бирок ошол проекттин курамынан биз экинчи сабыстын депутаттары 10 депутаттан комиссия түзүп, ошол ПЕСАК программасынан жерине барып, комбинаттын бүт шартын көрүп, бул биздин мамлекетке келечекте иштеп бере турган ишкана катары, аны биз сактап калуу чечим чыгарып, ПЕСАК программасынан чыгарып бергенбиз. Экинчи жолу 2004 жылы фонд госимуществонун программа приватизациясына кирип калган экен. Ал жерде Кытай компаниясына сатылып, пакетти Кытай компаниясы утуп алып, бирок скрытияда мен өзүм текшерип жатып, ошол жерде маалыматтар туура эмес бергендигине байланыштуу ал пакетти дагы жокко чыгарып, экинчи жолу ошол СМАП комбинаты сактап калган депутат катары өзүмдү эсептеймин. Мен өмүр бою ошол комбинатта атам эмгектенип, бизди чоңойтуп, бизге тарбия берип, ушул эрежеге жеткизиле. Атам иштеген ишканага мен жоюлуп кетишине же жабылып калышына карамандай каршы адам экенин билдирейин деп ошону айттым. Саламатсызбы, сиз мисалы үчүн бир жыл ичинде эле салынып бүткөн жолдор сапатка, талапка жооп бербей, тез арада бузулуп кетип жатканына көйгөйдү кабыргасынан койдуңуз. Ошол боюнча айтсаңыз. Эми бул көйгөй бүгүнкү күндө мен ошол жерде айтып кеттим да, Бишкек шаарында 1300 километр жол бар. Ошонун 750 километрин же жаңадан салышыбыз керек, же ремонт кылышыбыз керек да. Ал бул жагын ремонт кылып, же жаңы салып бүтпөй жатканда, ар кимден грант алып, сурап, же кредит алып салып атканыбызда, жаңы салынган жолдор бүгүнкү күндө ошол 1 жылдан кийин жарас болуп калып атат да. Кар эриди, жолдор уже жарас болуп калып атат. Бул деген өтө коркунучтуу нерсе. Себеби дегенде ошол жолдорго бөлүнгөн акча же жээлип кетип атат, толук колдонулбай, же болбосо ошол жолдого салынган колдонулган материалдар сапатсыз. Ошон үчүн биз мунун үстүнөн иштеп, мен ошол архитектура, строительство жана транспорт комитетинин мүчөсүмүн. Биз ошол жөнүндө азыр карайлы деп атабыз. Чакырып келип карап, бул жөнүндө көйгөйдү көтөрүп, тезирээк кабыл албасак, бул улана берет. Бизде азыр жаңы мыйзам кабыл алганбыз. Жаңы салынган жолдорго 5 жыл, оңдолгон, ремонттолгон жолдорго 3 жыл гарантия бериш керек.
мына 1 жылдан кийин бузулуп калса, значит гарантия жок болот. Ошолор кайтып жаңадан салып, ошончо акчаны кетирип, жаңадан өзүнүн чөнтөгүнө салып, ишо аларга кылмыш ишин козгош керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Дагы мындан башка бардык жаңылыктардан кабардар болуу үчүн Кеңеш KG сайтына кирип, парламент радиосун тыңдаңыздар. Жакшы алыңыздар.